Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ачык кабинет теледолбоорунун алкагында учурда биз Кыргыз Республикасынын президентинин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Ашырбаев Элкинбек Токтогоновичтин бүгүнкү иш күнү менен сиздерди тааныштырмакчыбыз. Сааттын жебесинде туура 8. Саламатсыздарбы. Элкинбек Токтогонович менен бүгүн пландаштырылган съемкабыз бар эле, тартканы келдик. Саламатсызбы, Элкинбек Токтогонович келет. Саат 8-ден баштап азыр жарандарды кабыл алып баштайт. Андайын биз келсек болот, э? Чоң рахмат. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы. Кутман таң, Элкинбек Токтогонович. Рахмат өзүңөр. Иштериңиз жакшыбы? Şu yerде эрте келдиңер. Ооба. Элкинбек Токтогонович, бүгүнкү иш күнүңүз канчада башталат? Жумушка канчада келдиңиз? Иш пландарыңыз боюнча маалымат берип койсоңуз. Жакшы, рахмат. Эми иш күнүбүз дайым эле саат 8-де башталат. Анан кийин эми биринчи күндү баягы оор күн деп коет да, жума жаңы башталып атат. Бирок бизге баардык күндөр бирдей эле. Анан бүгүнкү күндө мындай макулдашылган, пландашылган иш-чаралар бар бүгүнкү күнгө. Бул саат 9-да өкмөт менен ВКС аркылуу совещание болот. Андан кийин биз өзүбүз аппаратта өзүбүздүн совещаниябыз чогулушубуз. Ошо менен бирге эле биз дагы ошол ВКС аркылуу бүт райондор менен бир сыйра такташабыз. Бүгүнкү күндө аткарылып аткан иштер боюнча жана алдыга коюла турган максаттар боюнча баарына берилет. Андан кийин биздин ушул райондорго чыгып болуп аткан иштер боюнча жолугушуулар да бар. Ошол жерде кылып аткан иштерди да бир сыйра текшерип беребиз. Негизинен бүгүнкү күн кечке ошол региондордо болот. Жакшы, анда биздин совещание башталды, жүрүңүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп аткандай эле саат 9-да Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын катышуусундагы ар дүйшөмбүдө өтүүчү чогулуш жыйын өткөрүлдү. Андан кийин эле Элкинбек Токтогонович Сары Өзөн Чүй жергесинин мамлекеттик администрация башчыларынын катышуусундагы жыйынды улантууда. Бул көйгөйлүү маселеси сөзсүз түрдө каралыш керек. Biz бүгүнкү күндө ар бир жарандын айткан маселесин көтөрүп, аны орундан чечип беришибиз керек. Анан ага кээ бир жерлерде ушундай маселе болуп атат. Ошондон ошол жагын дагы мындай карап койгула. Аны эми биздин барган жумушчу топко толук шарт түзүп беришиңер керек иштегенде. Так, силер подрядчик ким? К нам пришли директор школы. Вы директор школы, да? Так, эмне кылып атасыңар? Республиканский бюджет менен бе же? Миллиардынан 1 миллиард 15 миллион бөлүнгөндө сырата берет. Ушул казыр 0 болуп атабы силердики? Азыр эме минустасың эмес. Минустасыңар. -2,5 жасасыз. Анан өйдө чыгасыңар. Чыгасың. Элкинбек Токтогонович, азыр мынакей биз Сызгата районуна келдик. Эмне себептен? Бул жерде казыркы учурда өзүңөр билесиңер, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Турукташтуу фондунан 10 миллиард сом караган Чүй областына. Ушул акчанын алкагында бардык социалдык объекттер курулуп атат да. Ошонун ичинде мектеп, бала бакча жана медицина тармагында. Бүгүнкү күндө бул жерде мектеп сыйымдуулугуна батпайт. Эгерде мектеп 600 орундук болсо, бул жерде 1,5 миңден ашык, 1600-ден ашык окуучулар окуп атат. Ошондуктан бул жерге кошумча корпус салынып атат да. Кошумча корпус ушул жанагы айтылган 10 миллиарддын алкагында
67 объектіде иш жүрүп атат. Анын ичинде 31-и жаңы курулуш, 36-сы капиталдык ремонт. Ошонун объектилеринин бири болуп атат да. Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии Чуйской области. Ушул жерге кылайын деп атасың. Наукой тоже заниматься. Вентиляция вон полный. Үстүнө чыгардыңар, э? Материалдар жакшы аябай. Оборудование дагы коюлса вообще. Система очистки. Бирок эме скорыйга Разворотко бар. нормально? Бул дагы кошулду бизге. Главный ход каерде болот ушунда? Олар палаталарбы же эмелердики бул? Приемный покой, э? Главный ход технолог. Лифти дагы азыр көргөзгөн полный. Бул объект ошол мында менчиктештирип кеткенден кийин кайта алынган, мамлекетке алынды дагы. Азыр бул жерде мына өзүңүз көргөндөй бул жерде төрөт үйү болуп атат да. Бул төрөт үйү областной төрөт үйү болуп атат. Анан кийин казыр мына иштери жүрүп атат, оңдоо иштери. Андан тышкары бул жерде толук кандуу заманбап оборудование болот да. Медицинский аппаратуралардын баардыгы тең алынат. Анан казыр мынакей биздин главврач айткандай бул жерде илимий да иштерди жүргүзгөнгө шарт түзүлүп экен. Pozgaygacha 6 kilometr, Pozgaydan шааргача Аламидингече 8 километр. Анан могу жолду сунушка киргиздим. Бүткөндөн кийин суу себиш керек, өтө эртемен сепкен, көрдүңүзбү? Bir күндө 2 жол себип атат. Айланма жол кетип атат да. Бишкекте айланма жолу. Өзүңөр билесиңер, Ысык Атадан бул өйдө Көкжарга чейин барат. Аламидин үстүнө айланма жол салынып атат. Анан бул жерде жолдун өзүнүн стратегиялык маанисин жакшы билесиңер. Ошон үчүн салынып атат. Биздин милдет ушул жерде жол кеткен жердеги жерлердин баарын бошотуп берүү. Анан дыйкандар менен фермерлер менен да жакшы мындай түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Баары тең эле макул болушту. Анан алардын ошол жерлерин которуп берүү боюнча да. Жолдордун мындай поляларды экиге бөлүп кеткенде ошондуктан баарына бирдей өзүнчө жер которуу боюнча бул иштер жүрдү. Биз тараптан мына Ысык Ата менен Аламидиндин территориясына кирип атат. Ал жерде мындай проблема болгон жок. Баардыгын тең бошотуп берип атабыз. Анан кийин бир эме параллельное проектирование деп коюп атпайлыбы? Жол салынып аткан учурда эле ошондой эле сразу точкалар такталып эле анан алмашылып инфраструктура сразу айланып жасалып атты да. Ошондуктан бул жерде дагы бир 22 дагы объект мындай бузулат. Бирок анын баарын тең өздөрү туура эле кабыл алышты. Анткени жол негизги жол бизге керек. Нурманбетке өткөрдүк. Буга чейин кантка төгүп атканбыз. Дотацияда айылдарды чыгаралдык. Налогу ушакка төгүп атасың, э? Жок, кант бөлүнүп кетти, анан дотация. Канча ошондой иш орун болуп атат сенки кредит объект? Кыргыз Республикасынын президентинин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Ашырбаев Элкинбек Токтогоновичтин Ысык Ата районундагы социалдык объектилерди жана бул жердеги көйгөйлөрдү маселени чечүү боюнча иш чарасы ушу менен жыйынтыктап азыр Кеминди көздөй сапар тартмакчыбыз. Биз азыр Кемин райондук ооруканасында турабыз. Бул жерде дагы Кыргыз Республикасынын президентинин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн катышуусунда учурдагы көйгөйлөр жана ошондой эле салынып жаткан жаңы имараттар менен таанышуу иш чарасы уланууда. Өзүңүздөр көрүп аткандай эле менин аркамда ушул мынакей ири 4 кабаттуу имарат курулуп атыптыр. Ал төрөт үйү болот. Андан тышкары буга чейинки көргөн бузулуп калган кароосуз калган имаратта атайын балдарды дарылоочу бөлүм. Ал эми бул 1 кабаттуу имарат. Атайын
Баарыңыздар эле жакшы билгендей эле аймактарда дарыгерлердин жетишпестиги, алардын келип иштөөгө болгон ынтызарлыгы жоктугу байкалып келет. Ошол себептен бул имаратта Кудай буйруса келген дарыгерлер үчүн атайын батирлер жана үйлөр каралган экен. Кандайсың? Жақсы ба? Ассаламу алейкум. Бул жактары ма? Мурда бияктын баары ям эмес беле уже. Бир сыйга бүтүп калыптыр. Могу жерге сен азыр теплый пол саласың эми. Теплый пол мындай эле 3 квадрат эле салып берем. Себеби деген Бияка эле. жакылган сырылып терезе жок да. Сырыс болбош үчүн. Бияка эле. Бияк душ кабина болот. Жок, ошондо баарыныкы санузелде ошондо Өзүмдүкү абонентский счетчик мен сизге түшүндүрүп берем. Эми бул жерде үч чоң маселе бар. Биринчи азыр көрдүңүздөр мурдакы роддомду. Аны азыр ошол жана биз айтылган президенттен бөлүнгөн турукташтыруу фондунун эсеби менен капиталдык ремонт болот. Капиталдык ремонттон кийин ал жер терапия жана балдар ооруканасы болот. Асты болсо баягы тест жардамынын мекемеси болот да. Ошондой мына капиталдык иштер башталды, азыр иш жүрүп атат. Андан тышкары бул жерде мурун салынган, азыр мына көрүп турган бул жаңы 4 кабат төрөт үйү. Бирок бул тилекке каршы бул өздүк каржылоодон салынган, бул Кемин фондунун. Кеминдин каржылоо фондунан, Анан эми ал казыр бүтпөй турат, буга кошумча бүгүнкү күндө 100 миллион акча керек болот. Эми ал маселени дагы өзүнчө карашып беришибиз керек, анткени башталган иш аягына чыгыш керек да. Анан эң чоң көйгөй бүгүнкү күндө врачтар жетишпей атпайбыз. Мисалы ушул жерде эле 34 азыр вакант бар. 34 дарыгер жетпейт. Дарыгер жетишпейт жалпы Кемин боюнча да. Бул жерде жетишпейт. Анан ошол дарыгерлердин бирден бир эмеси бул эмне? Эмгек маянасы, анан экинчиси жатаканасы, жата турган жери. Азыр ошол бул дагы ошол жергиликтүү фонддун эсеби менен азыр 8 квартира салынып атат. Азыр көрүнгөн эме 8 квартира. Ошол жаңы жаш врачтарга шарт түзүп берүү, келип иштегендерге шарт түзүп берүү боюнча ошол 8 квартираны салынып атат. Кудай буйруса бүтөйүн деп калган экен, азыр өзүңөр көрдүңөр. Анан ошол боюнча дагы ичине кошумча каражаттар керек экен, ошол боюнча ошол маселени такташып койдук. Бул жерде азыр цемент заводу курулуп атат. Бул завод көп жылдан бери мындай изилдөө иштерин, андан кийин куруу иштери боюнча документаттардын баары даярдалган. Азыр бул завод ушул быйыл ачыла турган 100 объекттин ичинде турат. Ошондуктан Кудай буйруса, мына иши мындай толук кандуу иш жүрүп атат. Ноябрь айында бул завод ишке берилет. Кудай буйруса, ноябрь айында биринчи азыр мына линиясы курулуп, уже ошол учурда испытанияга өтөт да. Кудай буйруса, быйыл ушул завод ишке кирип, ал эми кийинки жылы толук кандуу биздин рынокко керектүү цементтин маркалары чыга баштайт. Азыр мен айткан бизде жалаң гана курулуш иштеринде эмес, бизде суу каналдарын курушубуз керек. Ошондой эле мисалы мына көп чакан кестер салынып атат, мини кестер. Ошолорго да керектүү болгон өзгөчө дагы цементтерди чыгарганга булардын мүмкүнчүлүгү болот. Муну менен биз өзүбүздүн ички рыноктогу баардык керектелүүчү цемент менен камсытылганга шарт түзүлүп калат да. Кандай жакшыбы? Материалдарың жакшыбы? Качественныйбы? Балдарга жакшы кылгыла эми. Бул бала бакча эми жергиликтүү бюджет менен салынган бала бакча. 2 жылдан бери салып атышат. Быйыл 1-сентябрда Кудай буйруса ишке берилет. Айылдын кеңештин жергиликтүү бюджетинен жалпы сметасы 59.600 миңден ашык, баштай 60 миллион да. Анын ичинде 3 миллионду ошол Кемин фонду өрөт, калган 56 миллиондон ашыгын бул жергиликтүү бюджет. Бул жаңы корпус ал 100 орундук. Былтыр
бюджеттен жарымысын карашкан 30 миллионун. Быйыл калганын карап, эми Кудай буйрса сентябрда берилет. Биягы болсо муну дагы өздөрүнчө ремонт кылып туруп поздор болот да. Ошондой. Бул ошо жергиликтүү бюджеттен салынып аткан имараттардын бири да, проекттер долбоорлордун бири. Жакшы. Рахмат. Бияк профит эксперттер компания, заказчик УКС. 200 тактап айтканда 202 миллион менен келишим түзүлгөн экен. Республиканский бюджеттен 31 километр. Жок, 31 тияктан алып келет. Жок, ошол жактан алып келет, жогоруда. Общий айылдын ичинен дагы коюлгандары менен, айылдын бардык. ар бир көчө менен кирип чыгып, бул жанагы Улбек деген айыл турбайбы? Ооба. Ошого жетпей Загадскот деген айыл бар, бул тарабында. Ошондон баштап келатат да. Могу эмеби? Таза суунукубу? Сүрөт видео отчеттер менен Подушкаңа что-то сомнение кылып атабыз да. Эми бул объект ошол Темир районунун Кызылактар айыл аймагындагы Жаңалыш айылында. Бул жерде айылда 500ге жакын түтүн бар. Ошол 500 түтүн бардыгын тең линияны жаңыртып атат да бул жерде. Айыл ичиндеги эмеси 17 километр. 17 километр суунун тең түтүктөлөрүн жаңы салып атат. Быйылкыга мына келип булар 9 этаж болуп салынып атат. Быйылкыга мына 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 этаждан 6 корпус берилет. Булар 15 этаж болуп атат. Булардан 8 корпус берилет. Мына 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Быйылкыга декабрь айына О, 2 линия берилет. 2 линия берилет. Канча квартира? 870 квартира берилет. 870 квартира. 870 квартира болжолдуу бир 70 000 квадраттык метр болот экен да. Площадкада 5 комната квартира болот. Трехкомнатный здесь 90 квадратных метров болот да. Эки и здесь еще да. Белгилүү болгондо биз айтпадык азыр жер жок. Жер бере албайбыз. Бирок ошол учурда да биздин жарандарды ошондой эле жаңы үй бүлөлөрдү баардыгын турак жай менен камсыз кылыш керек. Турак жай менен камсыз кылуунун бирден бир маселеси бул үй менен камсыз кылуу. Ал үчүн мамлекеттик ипотека компаниянын алкагында үйлөр салынып атат. Мына ушундай азыр бизде Кант шаарында да иш жүрүп атат. Андан тышкары Сокулук районунда 2 Күнтүү аймагында жана Сары Өзөн аймагында. Анан Кара Балта шаарында. Ал жерде да ушундай үйлөр салынып атат. Жалпысынан 21 000 квартира менен камсыз болушат да. Мындан тышкары мен жана айткандай дагы биз башка Аламидинде дагы Москва районунда дагы ошондой жерлерди караштырып атабыз. Азыр ошонун даярдык иштери жүрүп атат. Баягы кээ бир жерлерде уже ишти баштайбыз деген мындай келишимдер түзүлүп иштер уже жүрө баштады да. Канча километр болот ушунда башаягы? Биз райондо 5. Общий 5 километр. Общий 5 километр. Бери канча азыр? Бери 2-4. Анан өйдө кара кетет. 4 нарданда 1 километр дагы. Токмок шаарына 2 миллиард сом каралган. Ошо 2 миллиарддын алкагында азыр 1 миллиард 700 миллионго, ал эми 300 миллионго техника алынат. Ошол 1 миллиард 700 миллиондун алкагында 25 километр жол жасалат. Ошол жолдун биринчи этабында турабыз. Бул жерде 5 километр жол жасалат. Мына бул чоң жол бул 4 полосалуу жол болот. Баардык коммуникациясы менен еще дагы 2,5 метр бу жерде аллеясы болот, тротуар, анан вело эмеси дорожкасы менен. Ошондой эле бул жерден өйдө карай дагы 2 километр салынат. 5 километр болот. 1 километр ар жагында жолдун ичине кетет, анан Кольцевойго чейин барат. Ошо менен жалпысынан бу жерде 5 километр жол Кудай буйруса ушул 15 августта толук кандуу уже кирип калат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр саат 19:10, тактап айтканда кечки саат 7ден 10 минута өттү. Бүгүнкү күнүбүз толугу менен Кыргыз Республикасынын президентинин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Ашырбаев Элкинбек
агайыбыз менен болду. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында эле ишиңиз өтө оор жана жооптуу экен. Ага карабастан биздин чыгармачылык топко жана телекөрүүчүлөргө бүгүнкү күнүңүздү арнап Кыргызстандын ичиндеги Сары Өзөн суу жергесиндеги болуп жаткан иштерди, көйгөйлөрдү, маселелерди чечүүгө болгон аракеттериңиздерди бизге толугу менен көргөзгөнүңүзгө ыраазычылык билдирем. Ийгилик сизге. Силерге да ийгилик, рахмат. Дайыма биз ачыкпыз. Рахмат.